Жол оңолгондун турмуш оңолот деп. Бизде бүгүн карама каршы кайчы кетти. Турмушубуз аздыр көптүр оңолуп баратат, бирок жолдорубуз тонолуп, анан жоголуп баратат. Бүгүнкү күндөгү жолдордун жыртыгы мен айткан сөздөрдүн чындыгы. Жол салуу бул асфальт салуу, акча табуу, жол салуу, кол салууга айланып калган. Биз канча айтабыз, жолдор оңолгон жок. Оңолбойт дагы. Biz hazır hükümet atkarı bilgine kanda gana sözlerde aytpaylık, jomoktordu aytpaylık, tomdordu tokpaylık, eşteki çeçilbeydi. Hazır günde bardığı 4 ayga tölge saldırıp, 4 taraftan kavar aldırıp, oyunun bardığı 15 hektarmen çektelip kılgan. Daşı aytkanda azık hükümetin avalı, Nagdaunga çıkın Baksaur'un avalındaydı. Жыйынтык чыкпайт. Канча жылдан бери айтып келе атабыз. Эми ушудан утурлай суроо берейин. Өткөндө транспорт комитети менен бирге мына Марат Аскерович, Сайдалымжан Жураев кесиптештирип турат. Бишкек Карабалта, анан Карабалта суу самыр жолун барып көрдүк эле. Ошол жерден орун басарыңыз урматтуу Жамшитбек Калилович. Уялбай туруп айтты эле, биз 1-июнда баштайбыз, жанагы жамоо иштерин, ямачный. 30-июнда бүтөбүз деген. Андан бери мен 2 жыл барып келдим. Бүгүн дагы талашты көздөй чыгам. Айтылған сөз атқарылған жоқ. Жол башталған жоқ. Мен ошондо сурадым, эмне үчүн баштабай атасыңар десем, бизде технология бар, суу самырдагы түнкүсүн күн суук болуп атат. Биз июндун менен эле башында анан июлда эле ремонт кыла алабыз деди. А бирок 16 январда Новопавловкада кыштын кычыраган чилдесинде асфальт салбадыңарбы? Сиздин орун басарыңыз мага кат жазып жөнөттү го. Болот экен деп. Асфальтта кыштын чилдесине, эмне жайдын чилдесине салбай атасыңар? Суроо. Сурооңузга жооп берип коеюн. Чындыгында жанакы суу самыр бул деңиз деңгээлинен 3200 метрликте жайгашкан. Ал жердеги жолдун баягы износу башка жактарга салыштырмалуу где-то 50% эрте болот да. Себеп дегенде ал жерде чыкканда дагы, түшкөндө дагы тормоз менен түшөт машиналар. Ошол да бир себеп болду. Кийинки убактарда кескин жанакы оор жүк ташыган машиналардын көбөйүп кеткени да бул эме болуп түрткү болду. Сиз өзүңүз жакшы билесиз. Себеп дегенде убагында Өзбекстан границаларын жаап койгондо биз бүт товарды ушул жактан ташыганга түштүктө 3 областка ташыганга мажбур болгонбуз. Ал жердеги жолдун акыбалы биз мына жакынкы 1 айдын ичинде оңойбуз. Ага сиз неме бойсоңуз болот. Себеп деген биз айырга техникаларды алып бардык. Жанакы эскирип калган асфальттардын бардыгын фреза менен алып атабыз. Отуруп кеткен жерлердин бардыгын демонтаж кылдык да, алдына дренаж жасап туруп асфальтын баштайбыз. Акчасы бар. 80 миллион буга акча бөлдү өткөндө премьер бар кошумча. Биз дагы бир неме айтып кетерим. Чындыгында сапат жагында маселелер бар эле. Биз азыр 2 передвижная лаборатория алып келип атабыз. Спецтехника. Одним словом, жакын арада оңдойм ал жерде. Рахмат. Экинчи бир суроо. Жазында жамгыр нөшөрлөп турганда асфальтты жамап, өкмөт башчы келет деп видеого чыгып кетип, элдин баары талкууга алгандан кийин анан өкмөт башчы өзгөчө бир жыйын өткөрүп, сизди бет маңдайыңызга отургузуп алып туруп, тапшырма берди эле. Тапшырманы шардан аткардыңыз, шардана кеп кылдыңыз. 5 кызматтуу жумушчудан алынды, орун басарыңызга сөгүш жарыяланды, дагы 2 жетекчиге катты жазага тарттык деп. Муну коомчулуктун бардыгы көрүп, деп байли деп калышты эле. Өткөндө биз барсак, ошол жумуштан алынды деген кишилер бизди узатып, чай куюп жүрөт таң көрү. Алынбаптыр го. Биз кимди алдадык? Коомчулукту алдадыкпы же премьер-министрди алдадыкпы? Эмне үчүн ал кишилер сиз алынды деп Акпресске чыккан, фамилиясы менен баары чыккан. Бирок кетпептир да. Эл эртең бийлик болгон ишени кантет анан. Чындыгында бизде ушул мына госкадровый служба жана жумушка алып кетирүү боюнча көп бизде проблемаларыбыз бар да. Мен аны ачык айтам. Мен жөндөн эле кетире албайт экенмин. Буйрук менен кетиргенмин чындыгында. Андан кийин адвокаттары келип, булар туура эмес болду, кайтарадан восстановить этесиңер дегенге мажбур болдум. Мен аны премьер-министрге айттым. Непосредственно жанагы ошол жердин жолдун үстүндө жооп бергендердин экөө кетти.
жанакы үстүртөн карагандардыгы жана косвенный дегенде байланыштуу кетиринге мүмкүнчүлүк болбой калды. Чындыгында то, что жанакы сууга салынып аткан, ал жетекчи барабы, барбайбы, андай жумуш аткарылбаш керек. Биз алардын ордунда азыр ошол жетекчилер жоопкерчилигин алып, анын материалдык чыгымдарын да азыр кайтара мамлекетке кайтарып берүү боюнча иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Мен бул жашырбай эле ачык эле айтам, себеп дегенде ошондой болду чындыгында. Рахмат, ошо чындыкты айтканыңызга. Бирок бул өтө жаман нерсе, анткени кыргызда айтып коет, эр жигиттин сөз өлгөнчө өзөсүн деп, сөз өлбөш керек эле да. Коомчулукка чыгарбаш керек болчу. Жок, жазалайбыз деп койсоңор болмок. Алып салдык деп туруп, анан кийин кайта калтырып салдык деген бул наданчылык да. Экинчи суроо тиги мына кесиптештерим айтып кетпеди. Бишкек коопсуз шаар деп чыккан. Эми коопсуз шаар деген кол болуп, бүгүн жоопсуз шаар болуп калган да. Бул чындык да. Бишкек каскадерлордун кастинг өтө турган же шумахерлердин тренинг өтө турган полигон болуп калды. Уруп эле коюп кетип атат. Жол кырсыктары ушунчалык көбөйдү. Бирок биз транспорт комитетинде каралганда бул маселени чечкендей болгонбуз. Анткени биринчи келген компания 80 миллион сураса, кийин келген компания 70 миллион, андан кийин келген 50 миллион сураган экен. Бирок Кыргыз Телеком 10 миллион сомго ушул коопсуз шаар немеси болду. Алардын сети бар. Кыргыз Телекомдун бардык жерде филиалдары бар. Биз коопсуз шаарды эмес, биз коопсуз мамлекетти ойлонбойлук. Ар бир райондун центринде ушундай нерселер турса жакшы болот. Анан азыр биз Албек Сабырбековичке коопсуз шаарды колго алгыла деген бул туура эмес болуп калат. Бир гана шаар менен чектелбеш керек. Бардык жерде жол коопсуздугу бар да. Ошондуктан мен ойлойт элем да ушул коопсуз шаар боюнча биз өзгөчө, өзүнчө бир жыйын өткөрүп карасак болот деген мен. Рахмат, ийгилик каалайм.